Ойлойт да, арабтар баягы бензинге чөмүлүп калган, ал жакта машинаны баягыдай каалаганда айдаса болот депчи, бирок Иорданияда андай эмес. Себеби бензин кымбат. Бизден дагы 127 сом. Өзү буларда мунай бар дедиңиз. Мунай өндүрүү боюнча Саудия. Бул жагы Дубай, Ирак. Дүйнө жүзүндөгү эң мунайды өндүргөн мамлекет мына ушулар. Эгерде биз иштете турган болсок, согуш чыгат деп айтышат да. Иорданиялык арабтар башка арабтардан эмнеси айырмаланат? Булар кызы никеси жок бирөө менен турса, аны көрүп калса эгерде, аны жок кылып кое алат да булар. Жок кылып отурган өлтүрүп коёбу? Өлтүрүп коет. Кадимкидей. Булардын жаштары динге жакындап баратабы же алыстап баратабы? Араб дүйнөсүн бардыгы намаз окуган, бардыгы диндар элестетип алып келген да. Иорданиядагы абалга салыштырып көргөнүмдө мен Кыргызстанды келечекте эң алдыңкы өлкө кылып көрөм да, анткени күч жаштардын колунда да.